Мусулман аялдын жаратуучусу менен болгон мамилеси. Мусулман аял затын башка аялдардын жаратуучусуна болгон терең ишеними айырмалап турат. Ааламдагы болуп жаткан ар бир иш, анын ичиндеги адамдардын тагдырына байланыштуу болгон окуялар Алла Таала тарабынан алдын ала белгиленээрине бекем ишеним. Адамдын үлүшүнө түшкөн нерсе адамдын ката кемчилиги үчүн эмес, ал бул дүйнөдө туура жолдон тайбай, жаратканга толук тобокел кылып, ар дайым ага муктаж экендигин сезе билүү менен бул дүйнөсү жана акырети үчүн жакшы иштерди кылууга умтулуусу керек. Ыймандын акыйкаты жана ибадат. Мусулман аял заты кыраакылыгы менен Алла Таалага ыйман келтирүү жана ага ибадат кылуу керек экендигине кабардар. Урматтуу эжесиңди. Кыраакылык Алла Таала эч качан зыян бербейт деп ишенүү. Алла Тааланын буйруктары жана тыйган иштери сен үчүн ачык айкын буйруктарын ээрчүү менен ийгиликке жетип, качан гана каршы чыкканда кыйроого учурайт экендигине жан дүйнөң менен берилип ишенүүң. Сенин чыныгы милдетиң ар бир кырдаалга чечим таап, Алла Тааланын буйруктарын аткарууда тынчсыздануудан арылуу. Исмаил пайгамбардын апасы Хажар энебиздин окуясын эске салып өтөйүн. Ибрахим пайгамбар Хажар энебизди эмчектен баласы менен Меккеге алып барып таштаган. Ал учурда Мекке шаары суусу жок, эгин тегин эгилбеген, эч ким жашабаган, какыраган ээн чөл эле. Ошол учурда Хажар энебиз: "О Ибрахим, муну Алла буйрук кылдыбы?" деп гана сураган. Азирети Ибрахимдин ооба деген жообуна Хажар энебиз: "Анда Алла бизди жардамсыз таштабайт" деп айткан. Хажар энебиздин мындай суроону берүүдөгү максаты жолдошунун бул ишке баруусу өзүнүн каалоосу эмес, жаратуучусунун буйругу экендигин тактап алуу эле. Муну менен Хажар энебиз башына келген кыйынчылыктарды унутуп, жүрөгүндөгү ишеним менен жеңип өтүүгө бел байлаган. Алла Тааланын үйү Харам мечитинде хач жана умрага барган кезде, Сафа Марва өрөөнүндө сый кылганда жана берекелүү замзам суусун ичээрде акылыбызга алгач келген нерсе мына ушул Хажар энебиздин Алла Таалага чыныгы ишеними менен тобокелдиги. Албетте, бул окуя ар бир аял затын ойго салып, жаратуучуга болгон мамилесинде чыныгы тобокелдигин, ишенимин ойготпой койбойт. Алла Тааладан чыныгы коркуу, аны жакын экендигин сезүү. Абдулла ибн Зубайт, Алла андан ыраазы болсун, атасынан жана атасы чоң атасынан баяндап айтып берген. Ал айтты: "Качан Умар, Алла андан ыраазы болсун, Мадинада элдердин абалына байкоо салып, шаарды аралап жүргөн кезде мен жанында элем. Бул күн баткан убакыттан кийин болчу. Ал чарчап келип бир дубалга жөлөндү. Ошол учурда бир кедей аял кызына: 'Кызым, бул сүттү суу менен аралаштыр' дегенин угуп калдык. Кызы: 'Апа, момундардын башчысынын сөзүн уккан жоксуңбу?' деп сурады. Апасы ал эмне деп айтты? Кызы сүткө суу аралаштырбаганга буйруду. Кызынын айтканына карабастан аял кайра: 'Кызым, тур, сүткө суу аралаштыр. Сен Умар ибн Хаттаб укпай турган жердесиң' деди. Кызы апасына адамдар бар жерде анын айткан буйругун аткаргандай эле анын буйругун өзүм жалгыз, эч ким көрбөй турган учурда дагы аткарам деп жооп берди. Бул абалды уккан Умар, Алла андан ыраазы болсун, салам, ал жерге баргын дагы сүйлөшкөндөргө көз салып, арасында эркек киши бар экенби билип кел деп буйруду. Салам, барып караса, турмушка чыкпаган кыз жана күйөөсү жок аял бар экен. Салам көргөндөрдү тууралуу Умарга, Алла андан ыраазы болсун, кабар берди. Умар ибн Хаттаб, Алла андан ыраазы болсун, балдарын жыйнап, арасында өзүнө жар издегендер бар болсо үйлөндүрөөрүн кабарлады.
Абдулла жана Абдурахман аялым бар деп жооп айтышты. Асым аялым жок, мени үйлөндүңүз деп айтты. Умар кызга адам жиберип, ал экөөсүн баш коштурду. Алар бир кызды болушту. Ал кызы уулду болуп, атын Умар ибн Абдулазиз деп коюшту. Умар ибн Абдулазиз Алла Тааланын үммөткө тартуулаган белеги, таятасы Умар ибн Аль-Хаттабтын жолун улаган мусулмандардын башкаруучусу болгон. Тарыхта 5-чи халифа деп алтын тамгалар менен жазылып калган. Урматтуу эже карындашым, жогорудагы окуя ыйманды ойготуп, кайсы жерде болбогун Алла Таала сени көрүп, угуп турарын, ашкере жана сырлардын баарын билүүчү экендигин эске салды. Бул окуя диндеги аялдын авийирдүүлүгүн туу чокусун көрсөтө алды. Алла Таала жазган тагдырга ыраазы болуу, Алла Тааланын жазган тагдырына каршы чыкпай, ыраазы болуп моюн сунуу ыймандын, такыбалыктын, баш ийүүнүн бийик даражасы жана адамдык таза сапаттын белгиси. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам төмөнкү хадисин уктуңуз беле. Пайгамбарыбыз момундун иши таң кылаарлык, ар бир иш ал үчүн жакшы. Эгерде ага бир жакшылык жетсе, шүгүр айтат. Бул ал үчүн жакшы. Эгерде бир зыян жетсе, сабыр кылат. Бул ал үчүн жакшы деп айткан. Андыктан урматтуу бир тууган, ар бир ишке ыраазы болууну, шүгүр жана сабыр кылууну адат кылуу керек. Бул туурасында сиз үчүн сахаба ханса, Алла андан ыраазы болсун, улуу өрнөк боло алат. Ислам динин кабыл алганга чейин агасы кайтыш болуп, башына оор мүшкүл түшкөн кезде өтө кайгырып ыйлаган. Ал эми качан ислам динин кабыл алгандан кийин Кадисия казатында бир күндө 4 баласын Алла жолунда шейиттикке берген. Алардын шейит болгондугу тууралуу кабар келген кезде көзү көрбөй, бели бүкүрөйүп калган абалда, балдарыма шейиттик даражаны берген Аллага мактоолор болсун. Алла Таала өз ырайымына бизди алат деп үмүт кылам деп айтып, сабырдуулук жана намаз окуу менен Аллага таянган. Куранда: "Эй Мухаммад, мени ыйман келтирген пенделериме, Роббиңерден корккула. Бул дүйнөдө жакшылык кылгандарга жакшылык бар. Алланын жери кенен. Чындыгында сабыр кылуучуларга сыйлыктары эсепсиз, өлчөөсүз берилет" деп айткан. Ыймандын бийик акыйкатын билүү, Алла Тааланын жалгыздыгына, өлгөндөн кийин эсеп кысап болооруна ишенип, ар бир кылган иштериңди көз алдыңдан өткөрүү. Бул тууралуу Алла Таала айтты: "Эгер силер билсеңер, бардык нерселердин үстүнөн бийлик кимде? Ал өзү коргоочу болуп, ага эч ким коргоочу боло албаган ким?" деген. Алар Алла дешет. Анда эмнеге алдандыңар деген. Бул ыйман сенин жеке инсандык аң сезимиңди күчөтүп, жашоонун сыноолордон турарын, бир күн калган иштериңиздин натыйжасы бар экендигин ачык көрсөтөт. Ыйык Куранда силерди тирилтет, анан өлтүрөт. Анан кайра силерди шексиз болуучу кыямат күнү жыйнайт. Бирок адамдардын көбү муну билишпейт деп айткан. Кийинки аятта колунда бийлиги барга, арулук, ар бардык нерсеге кудуреттүү. Ал силердин кемиңер жакшы адамдарды жасаарыңарды сыноо үчүн өмүр менен өлүмдү жараткан. Ал ызааттуу, кечиримдүү. Адам баласы кылган амалдарына жараша эч бир зулум келтирбестен жазаланат. Жакшы иш болсо соопко, ал эми жаман иш үчүн жазаланат. Ыйык Куранда Алла Таала айтты: "Ал күнү ар бир жан кылган нерселери себептүү жазаланат. Ал күндү адилетсиздик болбойт. Акыйкатта Алла тез эсеп алуучу." Бул аяттарды билген соң, албетте Алла Таалага чыныгы ыклас менен баш ийип, ыраазы болосуң. Белек кылып берген бул жашоодо башка максатка жетүү үчүн бардык күч аракетти жумша. Чыныгы тообо адам өзүн жакшы тааныйт. Сени кайдыгерлик ороп же туура жолдон тыйып, ката ишке барсаң, жаратуучунун буйруктарын аткарууда кемчилик,
жалкоолук кылсаң эч качан түңүлүп капилетке түшпө. Жаратуучуга дароо истигфар менен кайрыл, тообо кылууга шашыл. Алла Таала айткан, такваларды шайтан азгырса, алар Алланы эске алып, туура жолду көрүшөт. Капилетке түшүү ыйманды алсыздатат. Мусулман аялдын жүрөгү ар дайым туура жолго, моюн сунууга ачык. Тообо кылып, кечиримдин жана ырайымдын желин туят. Мусулмандардын эң башкы кам кылганы Алла Тааланын ыраазычылыгы. Алла ыраазы болгон ишти аткаруу, ыраазы болбогон иштен алыс болуу. Алла Тааланын ыраазылыгы менен адамдардын ыраазылыгы карама каршы болуп калган учурда экиленбей туруп, аламал сенин напсиңдин каалоосуна каршы келип, адамдар сага ачууланса да, Алланын ыраазычылыгы бар амалды тандоо зарыл. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кимде-ким адамдардын ачуулануусуна карабай, Алланын ыраазылыгын издесе, Алла Таала аны адамдардын зыянынан алыс кылат. Кимде-ким Алланын каарына карабай, адамдардын ыраазылыгын көздөсө, аны адамдарга кор кылып коет. Бул пенденин жаратуучусу менен болгон мамилесиндеги эң маанилүү жагдайлардын бири. Ушуга окшогон катага түшүп, Алланын ыраазычылыгынан куру калба. Анткени көпчүлүк аялдар намаз учурунда гана Алладан коркуп, башка учурларда капилетке түшүп, напсинин каалоосуна багынып, туура жолдон адашканын, башка адамдарга тили менен жала жаап, ушак айың менен зыян бергенин көрөбүз. Жашоодогу башкы максат Аллага ибадат кылуу. Алла Таала ыйык Куранда мен инсандарды жана жиндерди ибадат кылуулары үчүн гана жараттым деп айткан. Аң сезимдүү мусулман аял затынын түшүнүгүндө жашоо бул күнүмдүк көрө оокат менен эле убакыт өткөрүү эмес, жашоонун жакшылыктарынан, кооздуктарынан пайдаланып жашоо. Анткени жашоо жаратканга ибадат кылууга багытталган ар бир адамга берилген милдет, миссия. Ар бир ишти Алланын ыраазычылыгын көздөп аткарсаң, анын ыраазычылыгына жетесиң. Бул тууралуу Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам чындыгында амалдар ниетке жараша. Ар бир адам ниетине жараша көрөт. Кимдин көчүүсү Алла жана анын элчиси үчүн болсо, анын көчүүсү Алла жана анын элчиси үчүн болот. Кимдин көчүүсү байлыкка жетүү же бир аялга үйлөнүү үчүн болсо, анын көчүүсү ошол нерсе үчүн гана болот деп айткан. Жашоодогу сага жүктөлгөн милдетти аткарууда Алла Таала каалаган абалда дайыма аракетте бол. Илим алуу, кесибиң менен иштөө, же үй жумуштарын аткаруу жана башка жумуштар дагы ибадат. Ошондой эле аты-эне, өмүрлүк жолдош, бала чака жана курбу курдаштарга мамиле кылууда ибадат кылуу ниетинде Алланын ыраазычылыгы үчүн экенин максат кыл. Ыйык Куранда көп оку. Моюн сунуу, таквалык, тазалык жана аруулуктун бийик даражасына дайыма Куран окуу менен гана жете аласың. Куран окууда аяттардын маани магызына сөңгүп кирип түшүнүү менен аң сезимге орнотуп, жүрөктөрдү анын ыйык нуру менен тазалап, жан дүйнөңдү аруулап, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам баяндап кеткен Алланын алдындагы бийик даражага жете аласың. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: Куран окуган момундун мисалы цитрон сыяктуу, жети да даамы дагы таттуу. Куран окубаган момундун мисалы курма сыяктуу, жети жок, даамы таттуу. Куран окуган мунафык райхан сыяктуу жети жеттүү, даамы ачуу. Куран окубаган мунафык колотин сыяктуу, жети жок, даамы ачуу. Дагы бир хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: Куран окугула. Куран окуган ээсине кыямат күнү шапаат кылат. Эгерде Куран үйрөнүү же аны окуу сен үчүн кыйын болуп жатса, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бул тууралуу айткан хадисин эске сала кетейин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Куранды толук жаттап окуган адам улуу пакизалар менен бирге болот. Куранды кыйналып окуган адамга 2 сооп берилет деп айткан. Ыйык Куранды окууну адат кыл. Анткени Куран сени жаратуучуң менен байланыштырат. Жан дүйнөңдү ойготуп, ыйманыңды бекемдейт.
Мусулман аял Роббисине парстарды аткаруу менен ибадат кылат. Мусулман аялдын жаратуучусу менен болгон мамилесинин бийик даражасы ага ибадат кылуу. Ибадат ислам парыздарын, негиздерин үйрөнүп, кындыксыз жогору деңгээлде аткарууну билдирет. Ислам дининин көрсөтмөлөрү жана анын негизги милдеттүү парыздарын аткарууну жеңир санабайт жана кайдыгер карабайт. Парыздардын алгачкысы 5 убакыт намаз. Мусулман аял заты намазды 5 маал, белгиленген убакытта окуйт. Илим алуу, ар кандай үй жумуштары, энелик жана жубайлык милдеттер, оюн күлкү, соода сатык сыяктуу иштер намаз окуудан алаксыта албайт. Анткени намаз ислам түркөктөрүнүн бири. Башкача айтканда диндин милдеттүү негиздеринен. Ким намазын тургузса, ал динин тургузуптур. Ким намазды таштаса, ал динин таштаптыр. Мусулман үчүн намаз Алланын элчиси белгилегендей эң маанилүү жана соопко тете иштерден. Абдулла ибн Масуд, Алла андан ыраазы болсун, риваят кылган хадисте мен Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдан амалдардын кайсынысы эң татыктуу деп сурадым. Ал намазды белгиленген убактында окуу деди. Андан кийинкиси кайсы амал деп сурадым. Пайгамбарыбыз ата энеге жакшылык кылуу деди. Андан кийинкиси кайсы дедим. Ал Алла жолунда күрөш деди. Намаз пенде менен Алланын ортосундагы түз байланыш. Адам андан кайрымдуу, кечиримдүү болууга күч кубат алат. Ошондой эле намаз окуу менен күнөөлөр, ката кемчиликтер өчүрүлөт. Абу Хурайра радиаллаху анху, Алла андан ыраазы болсун, мен Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айтканын уктум. Силердин бирөөңөр үйүнүн алдында агып турган суудан күндө 5 жолу жуунса, анда кир калабы? Алар ага жок, эч кандай кир калбайт деп жооп беришти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: 5 убакыт намаз ушул эле сыяктуу. Алла аны менен күнөөлөрдү бүт кечирет. Намаз Алланын пендесине болгон мээрими жана ырайымы. Ал ырайымдуулуктун көлөкөсүндө күнүнө 5 жолу калуу мүмкүнчүлүгү момунга берилген. Напил кошумча намаз окуу. Чындыгы мусулман аял заты 5 убакыт намаз окуу менен эле чектелбейт. Күч жана убакыт жетиштүү болсо, ал мүмкүн болушунча кошумча намаз окууну өз ыктыяры менен аткарат. Парздын ашыкча окулган кошумча намаз пендени Роббиси менен тыгыз байланыштырып, ага жакындатат. Кошумча намаз окуу менен Аллага жакындоонун маанилүүлүгүнө ынанымдуу далил. Бул кудси хадисте менин кулум мага жакындоо үчүн, мен аны жакшы көрүүм үчүн кошумча ибадаттарды аткарат. Мен аны жакшы көрсөм, анда мен анын угар кулагы, көрөр көзү, баса турган буту болом. Ал сураса, мен берем. Эгер ал коргоо тилесе, камкордукка алам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мусулман үчүн ибадат кылууда ортолукту кармоону осуят кылган. Анткени ибадаттын эң жакшысы уланып турганы. Мусулман адам ибадат кылууда чарчоо же кыйналуу менен эмес, тескерисинче берилүү, сергектик жана жеңилдик менен улантып аткарат. Бул тууралуу Айша энебиз баяндаган хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: Алла Таалага эң сүйүктүү амал аз болсо дагы уланып турганы. Айша энебиз бир ишти баштаса, аны өзүнө милдет кылып алар эле деп айтты. Намаздарды хушу, берилүү менен окуу. Абийирдүү, ыймандуу мусулман аял ар дайым таза жүрөк менен жан дүйнө талаптарын аткарып, намазды эң мыкты деңгээлде берилүү окууга аракет кылат. Ошол эле учурда ал ыйык Куран аяттарынын маанисин толугу менен акылына келтирип, улуу жаратуучуга айтылуучу мактоо дуалардын маанисин так түшүнө алат. Натыйжада тили менен айткан дуа мактоолорду жан дүйнөсү менен сезет. Айрыкча намазды шашпастан окуп бүтүрөт. Намаз окууда үй иштери жана башка көр турмуштун гамы менен шашып окуудан алыс бол. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сыяктуу 3 ирет истигфар айтып, андан кийин Аллахумма анти салам ва минка салам таваккалта я зал жалали вал икрам деген дуаны айт.
Пайгамбарыбыз ким ар бир намаздан кийин Алла Таалага 33 жолу Субханаллах, 33 жолу Альхамдулиллах, 33 жолу Аллаху Акбар деп 99 жолу айтып, 100-чү иретинде Ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика ла, лахул мульку ва лахул хамд, ва хуа ала кулли шайин кадир деп айтса, деңиздин көбүгүндөй катасы болсо дагы кечирет деп айткан. Андан кийин Алла Тааладан дүйнө акыреттеги бардык иштердин оңолуусун тилеп дуа кылат. Ушундай абалда намазды бүтүрүү Алланын берген жакшылыктарына аң сезимди ойготот. Жана жүрөктөр Аллага багынат. Жан дүйнө тазаланып, дүйнө түйшүктөрүнөн жана тынчсыздануудан оолак болот. Ыйык Куранда айтылат, чындыгында инсан сабырсыз жаратылган. Эгер ага жамандык келсе, аябай тынчы кетет. Экинчи парз ибадат зекет. Зекет Алла Таала тарабынан мусулмандар үчүн парз кылынган материалдык маанидеги ибарат. Ал белгилүү байлыктын чегине ээ болгон мусулмандан тиешелүү жол жобосу менен алынат. Зекет берүү мусулман эркек жана аялга бирдей парз. Ошондуктан зекеттин жол жобосун канча өлчөмдө, кимдерге берилет, анын убактысын жана башка шарттарын үйрөнүү жана зекетти берүү мусулман аялзатынын дагы милдети. Ыйык Куранда зекет берүү намаздан кийинки катарда эскертилет. Чындыгында силердин досуңар Алла жана анын элчиси, намазды толук аткарып, зекет берген рүкү кылуучу момундар. Намаз окугула, зекет бергиле, жана тизелерин ийгендер менен бирге тизеңерди ийгиле. Ошол себептен ар жылда зекетти өз убагында берүүгө кызыктар бол. Аял затына Алла Таала башка бирөөнүн напакасын милдет кылган эмес. Тескерисинче аялдын напакасын күйөөсүнө милдет кылган. Ал эми жаратуучу берген байлыктын зекет берүү анын дагы милдети. Анткени зекет бул муктаждардын акысы. Ошондой эле зекет тазалануу жана байлыктын көбөйүүсүнө алып келет. Андыктан урматтуу бир тууган, Алла Таала шарият кылган зекетти берүүдө убактысын кечиктирбе. Үчүнчү ибадат орозо кармоо. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кимде ким Аллага чындап ишенип, андан жакшылык үмүт кылып, Рамазан орозосун кармаса, анын ага чейинки күнөөлөрү кечирилет деп айткан. Орозо Алла Таала менен пенденин ортосундагы улуу байланыш. Орозо кармоодо философиялык улуу маанилер жатат. Орозо кармоо жеп ичүүдөн эле тыюу эмес, жаман кулк мүнөздөрдөн арылуу. Орозо кармаган аял тилин арам сүйлөөдөн, көзүн арамды кароодон, оюн күнөө иштерден арылтып, орозонун сообун жок кыла турган же азайта турган амалдардан алыс болуусу керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: эгер силерден бирөөңөр орозо кармай турган болсо, адепсиздикке, бакырып чакырууга жакындабасын. Ким урушуп талашса, мен орозомун деп айтсын. Кийинки хадисте кимде ким жалган айтканды жана жалган менен иш кылганды токтотпосо, Алла Таала анын жеп ичкенин токтотконуна муктаж эмес деп айтты. Урматтуу эжесиңди тиричилик иштер, үй бүлөлүк оюн зооктор менен эле алек болуп, Рамазанда кылынуучу ибадаттардан кур калба. Берекелүү көз ирмемдерди Алла Таалага ибадат, дуа тилек жана жакындоо менен өткөр. Кошумча напил намаздарды, ыйык Куранды оку. Айрыкча азыркы 10 күндүктү ибадат менен пайдаланып кал. Айша энебиз баяндаган, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам орозонун акыркы 10 күнүндө баштапкы күндөргө караганда да көп аракет кылат эле. Ошондой эле үй бүлө мүчөлөрү үчүн Рамазан айын кадырлуу сахабалар өткөргөндөй өткөрүүгө өбөлгө түз. Алардын күндүз жана түндө аткарылуучу амалдарын пландап, Рамазан айын берекелүү өткөрүүгө жардамчы бол. Анткени үйдүн кожойкеси, тартибин орнотуучу дал өзүң. Тарави намазынан кийин дароо уктап, сухурга жана таңкы намазга тур. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам таңкы тамактануу тууралуу мындай деген: сухурлук кылгыла, сухурлукта береке бар. Ошондой эле өткөн Рамазан айынын орозосунан айыз, нифас, оору же башка себептерден улам калтырган болсоң, каза орозолордун ордун Рамазан айы киргенге чейин толтурууга шашыл.
Ошондой эле парс орозодон сырткары Арафат жана Ашура күнкү орозо сыяктуу напил орозолорду тут. Абу Катада айтты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Ашура күнкү орозо тууралуу суралды. Пайгамбарыбыз өткөн жылдын күнөөсү кечирилет деди. Ибн Аббас баяндайт. Алланын элчиси айтты. Ким Рамазан орозосун кармап, артынан 6 күн Шаввал айынын орозосун кармаса, 1 жыл орозо кармагандай болот. Мустахаб болгон орозолордон ар бир айда 3 күн орозо кармоо. Абдулла ибн Амр ибн Аас Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын баян кылып айтты. Ар бир айда 3 күн орозо кармоо өмүр бою орозо кармаган менен барабар. 4-чү парс ажылык. Урматтуу бир тууганым, ажылык амалын аткаруу мүмкүнчүлүгү жеткен ар бир мусулман үчүн парс кылынган. Эгер шарият көрсөткөн талаптар бар болуп, сапарга чыгууга шарт жаралса, Алланын үйүнө ажылык кылуудан мурда ажылыкка чейшелүү өкүм жоболорду окуу үйрөнүү керек. Ажылык амалын, өкүмдөрүн, шарттарын берилүү менен ыкластуу аткаруу. Анткени эркек кишилер үчүн жихад кандай маанилүү болсо, ажылык аялдар үчүн ошондой маанилүү ибадат. Бул тууралуу Айша энебиз баяндайт. О Алланын элчиси, силер менен чогуу казатка жана жихадка чыкпайбызбы деп сурадым. Пайгамбарыбыз айтты. Силер үчүн эң жакшы жихад бул кабыл болгон ажылык. Айша энебиз бул жөнүндө Алланын элчисинен уккандан баштап ажылыкты аткаруу мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарбайм деп айткан. Ажылык парзын аткаруу менен катар, эгерде чейшелүү шарттар менен мүмкүнчүлүктөр табылса, мусулман аялга умра, тактап айтканда кечи ажылык дагы буйрулган. Бул айрыкча Рамазан айында умра кылууга тиешелүү. Ибн Аббас хадисте Пайгамбарыбыз Меккеге ажылык кылып кайтып келгенде, Умму Санан Ансариден ажылыкка барууга эмне тоскоол болду деп сурады. Ал баланчанын күйөөсүнө карата 2 төөсү бар. Биринде ал ажылыкка барса, экинчисинде биз эгин талабыбызды сугарууда колдонобуз деди. Пайгамбарыбыз айтты. Рамазан келгенде кичи ажылык кыл. Анткени мени менен ажылык кылгандай сооп аласың. Такыба мусулман аял эркектер сыяктуу эле милдеттер бар экендигин эч качан унутпайт. Эркектер менен аялдар үчүн шариятта өзүнчө каралган маселелерден башка өзгөчө жагдайлар бар. Ушул айрым маселелерден тышкары аял менен эркек Алланын алдында бирдей жоопкерчиликте. Бул тууралуу Алла Таала айтты. Эркекпи же аялбы ыйман келтирип, изги иштерди жасаса, ага мактоо жашоо беребиз. Ага мыкты жашоо беребиз. Ошентип аларга кылган иштеринен жакшыраак сыйлык беребиз. Кур'ан-ы Каримдеги же хадистеги «О адамдар» деген кайрылуу эркек аялга бирдей чейшелүү. Ал кайрылууда Алланын буйругу болсо аткаруу, тыюу салган нерсе болсо алыс болуу эркек аялдын милдети. Тарыхта Алланын өкүмдөрүн жазатайбай аткарган мусулман аял заты тууралуу көптөгөн өрнөктүү мисалдар бар. Имам Ахмад жана Имам Абу Дауд баяндаган окуяны мисал кылалы. Ибн Касирдин айтуусунда Мужадала сүрөсүнүн башында Хуайл бин Салаб жана анын күйөөсү Аус ибн Самит жөнүндө айтылган. Хуайл айтты: Аллага ант болсун, Алла Таала мен жана Аус ибн Самит жөнүндө Мужадала сүрөсүнүн алгачкы аяттарын түшүрдү. Аус ибн Ас-Самит жаман мүнөздүү карыя болгон. Бир күнү мага келип, экөөбүз бир нерсе тууралуу тартышып кеттик. Ал ачууланып, сен мен үчүн апамдын аркы далындайсың деп айтып чыгып кетти. 1 саатка жок болуп, кайра кирип, менден бир нерсени жакындоону каалады. Мен ага жаным колунда болгон затка касам ичем. Алла жана анын элчиси өкүмүн айтмайын, айткан сөзү үчүн мага жолай албайсың деп айттым. Сыртка үстүмдөгү кийимсиз чыкканым себептен кошунамдын кийимин сурап кийдим. Андан кийин пайгамбарыбызга барып, болгон окуяны айтып, анын кулк мүнөзү жаман экендигин арыздандым. Пайгамбарыбыз аны угуп: "О Хуайла, ушул жашыңда күйөөң жөнүндө Алладан корк" деди. Хуайла: "Мен бул тууралуу тынчсызданам. Эми Алла бул маселе боюнча Куранда түшүрсө" деп айтты.
Ошол учурда пайгамбарыбыз вахий түшкөн абал байкалып, чүмкөнүп кирди. Андан кийин чыгып мындай деп айтты: "О Хувайла, Алла Таала сен жана жолдошуң тууралуу Куран түшүрдү. Чындыгында Алла сени менен өзүнүн күйөөсү тууралуу сүйлөшүп жана Аллага арызын айтып жаткан аялдын сөзүн укту. Ошентип Алла силердин сүйлөшүп жатканыңарды уккан эле. Албетте, Алла угуучу, көрүүчү. Силердин араңардагы өз аялдарынын энелерине окшош тургандардын аялдары алардын энелери эмес. Алардын энелери өздөрүн эркектерди төрөгөндөр гана. Акыйкатта алар тыйылган жана жалган сөздү айтып жатышат. Албетте Алла күнөөнү кечирүүчү. Өзүнүн аялын окшоштургандар кийин айткан сөздөрүнөн кайтышса, айткан сөздөрү үчүн адегенде бир кулду азаттыкка чыгарып, андан соң гана өз түгөйүнө кошулууга акылуу. Алла силердин эмне кылганыңардан кабардар. Кимде ким бир кулду азат кыла албаса, анда аялы менен кошулганга чейин 2 ай бою үзгүлтүксүз орозо тутууга тийиш. Ал эми ким муну дагы аткара албаса, анда 60 жардын тойгузсун. Бул Алла менен анын элчисине ишенүүңөр үчүн. Ушул Алланын чектери. Капырлар үчүн зор азап бар" деген аяттарды окуп берди. Андан кийин пайгамбарыбыз айтты: "Жолдошуңа айт, бир кулду азат кылсын. Мен, о Алланын элчиси, анда азат кыла турган кулу жок" деп айттым. Пайгамбарыбыз айтты: "Анда 2 ай үзгүлтүксүз орозо кармасын. Мен ал карып калган, орозо кармай албайт" дедим. Пайгамбарыбыз айтты: "60 керейди бир васак курма менен тоюндурсун." Мен, о Алланын элчиси, ал нерсе дагы жок дедим. Анда пайгамбарыбыз: "Анда мен ага бир фарак курма жардам берейин" дегенде, мен дагы бир фарак бермей болдум. Пайгамбарыбыз өтө жакшы чечим, жардам берген дагы жолдошуңа карата жакшы мамиле кылгын деп буйруду. Мен так ошондой кылдым. Бул окуядан аял кишилерге маанилүү, зарыл сабактарды алганга болот. Биринчиден, Хувайла күйөөсүнүн айткан сөзүнөн улам ал иштин өкүмүн билмейинче жакындабай, дароо пайгамбарыбызга шашты. Экинчи маселе аял затынын кийими. Авиирдүү сахабалар сыртка чыкканда жамынчысын жаап чыгышкан. Ошондой эле Хувайла адал менен арамды айырмалап, шарият өкүмүн билүүгө кызыктар болгон. Анын такыбалыгынан Алла Таала анын каалоосуна жооп кылып аят түшүрдү. Демек мусулман аял заты шарият өкүмдөрүн үйрөнүп, аны менен жашоого аракет кылат. Бул окуядан кийин Хувайла Алла Таалага 7 кабат асмандын үнү жеткен аял деп таанылып калган. Алла жана анын элчисине баш ийүү. Жанагы мусулман аял заты үчүн Алла Таала жана анын элчисине моюн сунуудан жеке каалоо, жашоо рахаттары жана эл эмне үчүн дейт деген түшүнүктөр тоскоолдук жаратпайт. Ыйык Куранда Алла жана анын элчиси кандайдыр бир маселени чечкенде, чыныгы момун жана момундар мындан ары бул маселеде тандоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болушпайт. Кимде ким Аллага жана анын элчисине каршы чыкса, ал ачык адашкан болот. Алла Таала жана анын элчисинин буйругуна моюн сунуунун эң жакшы үлгүсү болгон момундардын энеси Зайнаб бин Жахштын мисалын айтып өтпөсөк болбос. Алланын элчиси асырап алган уулу Зайд ибн Харисте тайжесинин кызы Зайнабага үйлөнүүнү каалаган. Бул маселеде Зайнабтын макулдугун сураган. Зайнаб бин Жахш ага каршы болуп: "О Алланын элчиси, мен ага турмушка эч качан чыкпайм. Анткени мен Абдушамс уруусунун кызымын" дейт. Пайгамбарыбыз аны көндүрүү максатында: "Балким турмушка чыгасың" деп буйруду. Ошол учурда Алла Таала пайгамбарына ушул аятты түшүрдү. Алла жана анын элчисине кандайдыр бир маселени чечкенде, чыныгы момун эркектер жана момун аялдар мындан ары ар бир маселеде тандоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болушпайт. Кимде ким Аллага жана Алланын элчисине каршы чыкса, ал ачык адашкан болот. Зайнаб энебиз дароо Алла жана анын элчисине сөзүнө макул болуп, Алла жана анын элчисине каршы чыкпайм, өзүмдү ага Зайдка никеледим деди.
Бирок алардын ортосундагы келишпестиктен улам никелери көпкө узаган жок. Бул окуяга пайгамбарыбыз өтө кыжаалат болгон. Качан Зайнап бин Жахштын иддасы бүткөндө Алла Таала эй Мухаммад, ошол учурда Алла дагы жакшылык кылган. Сен дагы жакшылык кылган адамга, Зайдка, аялыңды өзүңө алып кал. Алладан корк. Деп сен Алланын жарыя кыла турган нерсесин жашыргың келген. Адамдардын кооптонгон элең. Чындыгында коркууга Алла гана татыктуу. Кийин андан Зайдтын иши бүткөн, ажырашкан соң аны сени менен никелештирдик. Анткени момундарга асыранды балдары менен ажырашкан аялдарга үйлөнүү күнөө болбой турганын көрсөтүү үчүн ушундай кылдык. Анығында алар күйөөлөрү аялдарынан өз максаттарын бүтүрүшкөн, ажырашкан соң Алланын буйругу аткарылды деген аят түшүрүлгөн. Пайгамбарыбыз бул аятты окуп, жылмайып, ким Зайнапка барып, мени менен асмандан никеси кыйылганын кабар берет деп сурады. Алла Таала Зайнап энебизге бул улуу сыйды, анын Зайдка Аллага жана анын элчисине баш ийип турмушка чыгуусунан улам берген өңдүү. Алла Тааланын Зайнап энебизге тартуулаган сыйы. Ал үчүн түшүрүлгөн аят те кыяматка чейин уланып окулуп турат. Ошондой эле ал пайгамбарыбыздын жубайларынын арасында бул жакшылык менен сыймыктана, силерди Алланын элчисине үй бүлөңөр менен никелеп берсе, мени 7 кабат асмандын үстүнөн Алла Таала никелеген деп айтчу. Бул окуя менен пайгамбарыбыз караңгылык доордо калыптанып калган эки маселени шарият нормаларын көрсөткөн. Алгачкысы уруусуна, улутуна, ээлеген ордуна карабай адамдар тең укуктуу, бирдей даражада экенин. Экинчиси асырап алган баласынын ажырашып кеткен аялына үйлөнүү такыр болбойт деген жахилия принцибин жокко чыгарды. Анткени асырап алынган бала шарият боюнча зарылчылык болбосо өз атасынын атында калат. Тактап айтканда өз баласына тиешелүү шарият өкүмдөрү каралбайт. Ал эми өз баласынын ажырашып кеткен аялына ата үйлөнө албайт. Махрам эмес эркек менен жалгыз калбоо. Таза, пакиза аял өзүнө жат, махрам болбогон эркек менен жалгыз калуудан алыс болот. Анткени махрам эмес болгон эркек менен жалгыз калуунун өкүмү баардык уламалардын пикирлеринде арам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: жанында махрамы болмоюнча жат аял менен ээн жалгыз калбагыла. Аял заты махрам менен гана сапарга чыга алат деп айткан. Бир киши айтты: о Алланын элчиси, казатка катышкан кезде аялым ажылыкка чыккан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: кайтканда аялың менен кошо ажылык кыл деди. Аялдын махрамдары: никеленүүгө арам болгондор, атасы, агасы, абасы, таекеси жана башка аялга махрам эмес эркектер, жат болгондор, жалпы нике жүрө турган эркектер. Бул маселеде кудагышуу сыяктуу убактылуу тургандык себебинен нике өтпөй тургандар да махрам эместеринин катарына кирет. Алар менен өзүнчө жалгыз калууга тыюу салынат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бөтөн аялдарга кирүүдө сак болгула деп айтты. Анда ансарлардын бири киши кайындын өкүмү кандай деп сурады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: кайнага же кайны бул өлүм, кайын бул күйөөнүн агасы же иниси, жана ошого окшош эркек туугандары. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жогорку хадисте кайнага иниси өлүмгө окшоштурду. Анткени аял затынын абийири намысына башка эркектерге караганда кайнага же кайнини тараптан коркунуч болот. Алардын туугандыгы себептен үйгө кирүүсү оңой олтоң болуп, бузукулук иштерге, фитна азгырыктарга дуушар болуу ыктымалы жогору. Диндеги арам иштерге түшүү, кыйроого алып келет. Бул өлүм менен барабар. Коомубузда шарият маселелерин жеңил санап, бузуку иштерге баргандар учурда көп кездешет. Ал эми Алладан корккон такыва момун аял шариаттын чегин бузуп, ала жипти аттап, фитна азгырыктарга жолобойт. Жоолук, хиджаб салынуу,
Мусулман аяз алтына Алла Таала жана Алланын элчиси тарабынан жоолук парз кылынган. Өзүнө жат, махрам болбогон эркектердин алдында үйдөн сыртка чыгарууда мусулман аял шариятта аврат, уяттуу жер деп саналган жерлерин жаап, хиджаб киет. Алла Таала ыйык Куранда момун аялдарга айт: ар кайсы эркекти кароодон көздөрүн сакташсын жана уяттуу жерлерин аягы суюктук кылуудан сакташсын. Сулуулуктарын көрсөтпөсүн, көрүнүп тургандан башкасын. Жоолуктарын көкүрөктөрүнө чейин жаба салынышсын. Сулуулугун көрсөтүшпөшсүн. Бирок өз күйөөсүнө, аталарына, кайнаталарына, өз уулдарына, өгөй уулдарына, бир тууган ага инилерине, алардын уулдарына, эже сиңдилеринин уулдарына, мусулман аялдарга, кол алдындагы күңдөргө, аялга муктаждыгы кумардануусу болбогон кызматкерлерге, же болбосо аялдардын уяттуу жерлерин билбеген наристелерге көрсөтсө болот. Анан дагы көмөскө кооздуктарын башкаларга көрсөтүү үчүн буттарын жерге катуу уруп жүрүшпөсүн. Эй момундар, баарыңар Аллага гана тооба кылгыла. Балким азаптан кутуларсыңар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кийими жок жылаңач, аврат жерлери ачык, азгыруучу, бузуку жана туура жолдон адашкан аялдарды сүрөттөп, хадисте мындай деген: биринчиси, тозокко түшүүчү эки тайпа бар. Мен аларды көрбөдүм. Биринчиси колдорунда уйдун куйругундай болгон камчы менен адамдарды сабашат. Экинчиси башкалардын көңүлүн өздөрүнө бурууну каалаган кийими бар жарым жылаңач аялдар. Алардын баштары төөнүн өркөчүндөй. Ал эми тайпа бейишке кирбейт, анын жытындагы жыттабайт. Бейиштин жыты мынча аралыктан аңкып турат. Жоолук салынуунун энелерден калган үрп адат катары эмес, Аллага ишенүү, Курани Каримдеги буйругун моюндап, жеке эрк жана каалоо менен чын жылден салынуу керек. Качан Алла Тааладан жоолук тууралуу буйрук келген кезде ансар жана мухажир аялдар дароо кабыл алышкан. Бул тууралуу София бин Шайба, Алла андан ыраазы болсун, баяндайт. Биз Айшанын алдында Курайш аялдарынын артыкчылыгын кеп кылып жаттык. Айша айтты: албетте, Курайш аялдарынын артыкчылыгы бар жана мен Аллага касам ичип айтам, Алланын китебине жана ал түшүргөндөргө бекем ишенген ансар аялдардан жакшыраагын көрбөдүм. Куран качан Нур сүрөсүнүн көкүрөктөрүн жамынчы менен жабышсын деген аятты түшүрүлгөн кезде эркектер аялдарына айтып беришти. Бир киши аялына, кыздарына, бир тууган эже карындаштарына жана бардык тууган аялдарга жеткирди. Бир аял дароо жамынчысын алып, Алла түшүргөн буйрукка моюнсунуп аткарды. Биз баштарында каргалар сыяктуу абалда Алланын элчисинин артында болуп калдык. Жоолук ислам дини пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга берилген кезде эле келген эмес, балким исламга чейин Алла Тааланын шариятында болгон. Ага далил катары ислам жана батыш мамлекеттеринде жашаган христиан чиркөөлөрүнүн кечил аялдарынын кийимдерин, китеп ээлери чиркөөлөргө кирген кезде баштарын жабышканын мисал кыла алабыз. Ыйык Куранда мурун адамдар бир эл эле, анан алар бөлүнүштү. Эгер Роббиң тараптан сөз өтпөгөндө, алардын ортосундагы талашып тартышып жаткандары тууралуу иш чечилип калмак болчу деп айткан. Учурубузда аял заты хиджабын чечип, жарым жылаңач кийинтип, өз дининен алыс кылуу үчүн көптөгөн аракеттер болуп келет. Бул көрүнүш ааламдын төрт бурчунда орун алууда. Ыйык Куранда пайгамбарыбыздын чакырыгын өз ара бири-бириңердин чакырыгыңарга окшотпогула. Акыйкатта Алла силердин араңардагы жашырынып, билгизбей чыгып кетүүлөрдү билет. Андыктан анын буйругуна каршы чыккандар өздөрүнө Аллахтан бир апаат келерин, же болбосо жан чыдагыз азап келерин сактанышсын. Бирок мусулман аялдын жоолугун чечүүгө, жоолуктан баш тартууга болгон чакырыктар өз максатына жеткен жок. Анткени ааламдын төрт бурчунда жашаган мусулман аял жана эркектердин динине болгон бекемдиги, исламдын мыйзамдарын так сактоосу бул чакырыктардын таасири астында калуудан коргоду.
Тескерисинче мусулман эмес өлкөлөрдө жашаган мусулман аял заты баштапкы кийими болгон жоолукка, хиджабка кайта баштады. Көп убакыт мусулман аял затынын жамынуусун сынга алып, жоолукка каршы чыккан. Аялдарды жоолугун чечүүгө үндөп келген Навал аль-Садави азыркы күндө батыш аялдарынын жоосунсуз кийингендерин сындап мындай деп жазган: Мен Лондондун көчөлөрүн кыдырып, жарым жылаңач аялдарды көрөм. Алар денесин товар катары көрсөтүшөт. Кийимдин максаты денени ар кандай табигый факторлордун таасирлеринен сактоо жана чоочун адамдардын көңүлүн бурдурбай азгырыкка алдырбоо. Эгер аял өзүн товар катары эмес, адам катары караса, анда кийим тандоодо жылаңач болуунун кажети болбойт. Убакыттын өтүүсү менен Навал ас-Садави үчүн чындыгында аялдын пардасы жүзүнөн эмес, акылынан алып салуу керек экендигин айдан ачык болду окшойт. Бул айрыкча светтик билими бар эркектер менен аялдарга тиешелүү. Кантсе дагы орточо билим деңгээлине ээ жана ден соолугунун үйдүн сыртында жамынып жашырган аялдардын интеллектуалдуулугу жогору экендигин көрсөтүп турат. Акыл эс жагынан салыштырып келсек, өзүнүн дене сулуулугун ачык көрсөткөн ондогон аялдар парда артында денелерин эмес, түшүнүк, интеллект деңгээлин жашырып алгандай. Ал ошондой эле мындай дейт: Мен мугалим, дарыгер жана инженер болуп иштеген аялдарды билем. Бирок алар саясий, социалдык жана маданий маселелерде сабатсыз. Жат эркектер менен баарлашуудан жана аларга аралашуудан алыс болуу. Мусулман аял заты махрам эмес эркектер менен себепсиз баарлашып, зарыл эмес учурларда алар менен аралашуудан өзүн оолак кармайт. Ислам дини эркек менен аялдын аралашууда чектерди, шарттарды белгилеп койгон. Учурубузда бул чектер каралбай, эркек аялдын аралашуусунун кесепеттерине, залакаларына күбө болуп жатабыз. Алардын бардыгы жат аялдар менен эркектердин байланышын чектөөдөн жактаган ислам даанышмандыгын далилдейт. Демек, мусулмандар Роббисине көрсөткөн жол менен жүрүшөт жана мындай чектөөлөрдүн жоктугу чоң кесепеттерге алып келери түшүнүктүү. Анткени мындай байланыш энергияны чачып, жүрөктөрдү, сезимдерди жана абийирди бузат. Имам Бухари риваят кылган хадисте момундардын энеси Айша баяндайт: Эгерде момун аялдар пайгамбарыбызга көчсө, Алла Таала: Эй имандуулар, силерге момун аялдар келген кезде аларды текшерип көргүлө. Алардын ишенич ыйманын Алла жакшы билет. Эгер силер алардын момун экенин билсеңер, капырларды көздөй жөнөтпөгүлө. Анткени капырлар үчүн алар адал болбойт деген буйругуна ылайык алардын тастыктоосун талап кылат эле. Айша энебиз айткан: момун аялдардан ким бул шартты ырастаса, ал ислам шариятына ант берген болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар Алланын буйруктарын кабыл алып тастыктаган момун аялдарга: силер акыйкатта ант бердиңер, бошсуңар деп айтаар эле. Пайгамбарыбыз аялдар ант берүүдөн тили аркылуу гана беришет. Пайгамбарыбыз бир дагы жат аялдын колун кармабагандыгына шек жок. Ошондуктан мусулман аял заты махрам эмес эркектер менен кол берип учурашпайт. Махрам даражасындагы тууганынан коштоосунда гана сапар кылат. Ислам дининде аялдарга тиешелүү шарият өкүмдөрүнүн бири аял кишинин махрамы менен гана сапарга чыгуусу. Бул шарият талабы аялдар коопсуздугун камсыздап, абийирдүүлүгүн камсыздоо. Анткени жолдо ар дайым кыйынчылыктар, коркунучтар болот. Махрамы жанында болсо, ал кыйынчылыкта жардам кылып, коркунучтан жана зыяндан коргойт. Мусулман аялдын махрамы менен сапар кылуусу тууралуу көптөгөн ыйык хадистерде келет. Алардын бири Имам Бухаринин риваятындагы хадис: Аллага жана акырет күнүнө ыйман келтирген аял махрамсыз 3 күн, 3 түндүк жолго чыгуусу адал эмес деп пайгамбарыбыз айткан. Аялдын махрамсыз сапарга чыгуусуна ислам аалымдары зарыл деп эсептеген учурларда гана уруксаат берилет. Үй бүлө мүчөлөрүнө карата жоопкерчилик. Алланын алдында аялдын үй бүлө мүчөлөрү үчүн жоопкерчилиги эркектен кем эмес.
Аял эркекке караганда алда чоң жоопкерчиликке ээ. Анткени балдары атасы менен эмес, апасы менен көбүрөөк байланышып, жашоосундагы баардык майда чүйдө нерселеринин жана жашоонун баардык оош кыйыштарынын аны менен көбүрөөк бөлүшөт. Ошондуктан мусулман аял пайгамбарыбыздын төмөнкү хадисин дайыма эске алып, үй бүлө мүчөлөрүнүн алдындагы жоопкерчилигин сезет. Хадисте ар бириңер башкаруучусуңар жана башкарган нерсеңерге жооп бересиңер. Эркек үй бүлөсүнө башкаруучу, алар үчүн жооп берет. Аял күйөөсүнүн үйүндө башкаруучу жана аларга жооп берет. Кызматкер кожоюнунун мүлкүндө башкаруучу жана ал үчүн жооп берет. Баардыгыңар башкаруучусуңар жана башкарган нерселер үчүн жооп бересиңер. Жоопкерчиликти сезүү үй бүлө мүчөлөрүнүн туура жолдон тыйбай жүрүүсүнө түрткү берет. Аял үй бүлө мүчөлөрүнүн кээ бир кемчиликтерине, ибараттарга, кайдыгерлигине көз жумуп койбой, аларды түздөгөнгө аракет кылат. Демек, мусулман аял затынын жаратуучусунун алдындагы милдеттери, анын буйруктарын аткарып, тыюу салган иштерден алыс болуу, жазган тагдырына ыраазы болуу, шарияттын негиздерин, динди үйрөнүү, коомчулуктагы ар түрдүү пикирлерге карабай, ибараттардагы кыйынчылыктарга сабыр кылуу, чыныгы ыклас, ишеним менен булардын баарын аткаруу ийгиликке, жеңишке жеткирет. Бул тууралуу Алла Таала Куранда асырга ант болсун. Чындыгында инсан өзүнө зыян кылуучу, бир гана ыйман келтирип, жакшы амалдарды кылгандар, акыйкатка жана сабырдуулукка бири-бирин үндөгөндөр зыянга учурабайт деп сүрөттөгөн. Аял заты жаратуучусуна баш ийүү, милдетин аткаруу менен динге салым кошуп, диний амалдарын, ибараттарын жеке адамдын жашоосунда, үй бүлө коомчулук жана мамлекеттик деңгээлде аткарылуусуна кошкон чоң салымы болот. Алланы жалгыздаган, ла илаха иллаллах келмесинин жер жүзүнө даңктоо, маанисин адамдардын жашоо маңызына айлантуу жеке мусулман эркектин эле эмес, мусулман аял затынын дагы милдети. Мусулман аял затынын ичинде бул милдетти терең түшүнүп, көпчүлүк мусулман эркектерге салыштырмалуу, Алланын динине салымы зор, изги из калтырган мусулман аялдар бар. Алардын бири Жауфар ибн Абу Талиптин аялы Асма бин Амис, жолдошу Аббас менен бирге исламды алгачкы эң оор өткөөл учурларында кабыл алган. Кыйынчылык, сыноо машакат, коркунучтарга карабастан Хабашиянга көчкөн аялдардан. Бул курбанчылыктардын баары Алла жолунда динге жардам кылуу эле. Бир жолу Асмага Умар: "О Хабашиялар, хижрат кылууда силерден озуп кеттик", деп тамашалап айтты. Ал айтты: "Туура айтасыз. Силер Алланын элчиси менен бирге болдуңар." Ал ашты тамактантып, билимсизге илим үйрөттү. А биз куугунтукталып, алыста болдук. Аллага ант ичип айтам, качан Алланын элчиси келгенде бул тууралуу эскертебиз. Пайгамбарыбыз келгенде: "О Алланын элчиси, бир кишилер бизди биринчи көч жасагандардан эмес деп сөз атып жатышат" деген кайрылуусуна пайгамбар: "Биз Меккеден чыга албай тургандыгыбызда силер Хабашия жерине 2 ирет көч кылдыңар. Андан кийин кайра мага көчүп келдиңер" деп жооп берген. Курайыштын төбөлдөрү биригип пайгамбарыбызды өлтүрүү тууралуу жашыруун чечимин мусулман аял Нафат Али Аль-Мия, Алла андан ыраазы болсун, билип калган. Өз жанын тоокелге салып кабар бергендиктен пайгамбарыбыз эрте көчүп кетүүгө жетишкен жана алардын бузуку, арам ойлору ишке ашкан эмес. Ошондой эле Курайыштардан жашынып, сабыр үңкүрүндө болгондо тамак аш, суу ташыган аял Абу Бакыр Сыддыктын кызы Асма болгон. Ал Мекке менен сабыр үңкүрүнүн алыстыгына, түндүн караңгы, коркунучуна карабай азык жана издеп жүргөндөр жөнүндө кабар жеткирип турган. Анткени ал пайгамбар жана анын досуна кызмат кылуу менен Алланын динине жардам, Алланын жалгыздыгын даңазалоо, акыйкатка кызмат кылуу менен барабар экенин билген жана Курайыштардын коркутуу, үркүтүүлөрүнө карабастан бул сырды бекем сактаган. Бир жолу исламдын ачык душманы Абу Жахил анын жаагына чаап, кулагындагы сөйкөсүн тарткылаган.
Ага карабастан Асма пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жана атасы Абу Бакырдын жашынган жерин жашырып, кийинчерээк пайгамбар шаары Нурду Мадинага айланган Ясрип жерине жетип барганга чейин бул сырды сактаган. Бул окуядан кийин Асма эки курдун ээси деген лакап менен аталып калган. Анткени азык ташыган эч нерсе жок болгондуктан белин байлаган курун атасынын сунушу менен экиге бөлүп, бир бөлүгү менен тамак, экинчи менен суу ташыган. Улуу сахаба аялдардын бири Умму Кульсун бин Абу Муит Худайбия келишимин учурунда динди кабылдап, Меккеден Мадинага жалгыз көч жасаган эле. Худайбия келишиминде Меккеден динди кабыл алып келгендерди кайра меккеликтер кайтарып берүү каралган жана пайгамбарыбыз буга чейин эки кишини кайтарып берген. Бул окуядан кабары бар Умму Кульсун пайгамбарыбызга динди кабыл алып качып келгендигин, аларга кайтарып берсе, алар азаптаарын айтып, кайтарып бербөөсүн суранат. Пайгамбарыбыз Улуу Алла Таала бул келишимден аялдарды алып койгон деп айткан. Алла Таала хижрат кылып келген Умму Кульсун сыяктуу момун аялдардын ыйманын тастыктап, эй ыймандуулар, силерге момун аялдар келген кезде аларды текшерип көргүлө. Алардын ишеним ыйманын Алла жакшы билет. Эгер силер алардын момун экенин билсеңер, капырларды көздөй жөнөтпөгүлө. Анткени капырлар үчүн алар адал болбойт, деп буйруган. Башынан оор сыноолорду өткөрүп, диндин акыйкатын танбаган мусулман аялдар көп. Алардын көч башында Аммардын апасы Сумайя энебиз болгон. Бутпарастардын көрсөткөн кыйноолоруна карабастан динге каршы келген сөздү тил учуна да калган эмес. Натыйжасында исламдагы биринчи шейит аял катары тарыхта алтын тамгалар менен жазылып калган. Дини үчүн күрөшкөн дагы бир аял Курайштын Амыр уруусунун Умму Шарик. Ибн Аббас баяндаган. Умму Шариктин жүрөгүнө ислам орноп, Меккеде динди кабыл алган. Ал Курайш аялдарына жашыруун үгүт кылып, динге кызыктырат эле. Бул тууралуу Курайштар кабардар болуп, эгерде сен атактуу уруудан болбогонуңда, биз сени ушундай жазалайт элек, бирок сени өз урууңду кайтарып беребиз, деп айтышкан. Кийин алар менен үстүндө эч нерсеси жок төөнүн үстүндө отургузуп, 3 күн тамак ашсыз, суусуз коюшту. Алар көлөкөлөп, мени аптаптуу жайда калтырышып, тамак ашсыз, суусуз калтырышты. Динге салым кошкон момун аялдар туурасында Сахих Бухари жана Муслимде көптөгөн хадистер келген. Алардын бири Имам Муслимден Умму Атия Аль-Ансария баяндайт. Алланын элчиси менен 7 казатка катыштым. Аларга тамак аш даярдап, жарадарларды даарылап жана оорларга карайт элем. Анас ибн Малик баяндайт. Алланын элчиси Умму Салим менен казатка чыкканда, алар менен ансар аялдар кошо чыгышкан. Алар суу ташып, жаралууларды даарылашкан. Саалаб ибн Абу Маликтен баяндалат. Умар ибн Хаттаб Мединалык аялдарга жүндөн же жибек тигилген кийимдерди бөлүштүрүп жаткан. Акырында жакшы бир кийим артып калды. Алардын арасында кээ бирлери бул калып калган кийимди Алланын элчисинин кызы Умму Кульсумгө берүүнү айтышты. Умар ага Умму Салид акылуураак экенин айтты. Анткени Умму Салид пайгамбарыбызга ант берген мединалык аялдардан эле. Умар айтты. Ал Ухуд күнү бизге суу чанаштарын тигип берген. Ухуд салгылашуу учурунда кыйынчылыктарда туруктуулук көрсөткөн дагы бир аял пайгамбарыбыздын эжеси Сафия бинт Абуд Аль-Муталлиб. Ал колуна найза алып, чочуп качып кеткендерге кайрылып, аларды жагына урам деп коркуткан жана силер Алланын элчисин таштап качтыңар деп кыйкырды. Алланын элчиси анын уулу Зубайр ибн Аль-Аввамга белги берип, көңүлүн башка жака бурууну жана агасы Хамзанын өлтүрүлгөнүн көрсөтпөй коюуну буйруган. Анткени Хамза шейит түшүп, анын денесин Курайштар мыкаачылык менен кескилеп салышкан. Бирок Сафия эмне үчүн анын денесин кескилеп, кулактарын кесип салышканын билдим. Эмне кылат элек? Алла Таала бул нерсени бизге чыдамдуу, сабырдуу болушубуз үчүн жиберди деп айткан. Ошондой эле Сафия хандак салгылашуусунда да катышкан.
жихадтын эң атактуу катышуучуларынын бири, анын ичинде Ухуд казатында катышкан аялдардын эң көрүнүктүүсү Насиба бин Капаль Мазиния Умму Амара болгон. Согуштун башында мусулмандар ийгиликке жетишкенде, ал башка аялдар менен кошо суу алып келип, жарадарларды даарылаган. Жаачылар Алланын элчисин буйругун бузуп, жеңиш жеңилүүгө айланганда, Насиба кылычын сууруп чыгып, жаасын алып, Алланын элчиси менен чогуу тургандарга кошулду. Алар пайгамбарыбызды бекем чеп сыяктуу бутпарастардын жааларынан коргоп, тегеректеп турушкан. Алланын элчисинин өмүрүнө коркунуч жаралганда, ал аны коргоого шашты. Бул тууралуу Алланын элчиси оң жака, сол жака, кайда карабайын, бардык жерде мага жакын, ал күрөшүп жаткан эле деп белгилеп айткан. Ушул оор күнү тууралуу уулу Аммара башынан өткөргөндөрдө мындай деп айтып берген. Ошол күнү мен сол колумдан жаракат алдым. Сокку пальма дарагындай болгон узун бойлуу адам тараптан болду. Бир канча убакыт өтсө дагы кан токтогон жок. Пайгамбарыбыз мага жаратыңды таң деп айтты. Ошол учурда апам мага карай келип, колундагы жараттарды таңа турган чүпүрөк менен жаратымды таңып, балам, кайра барып салгылаш деди. Ошол учурда Алланын элчиси бизди карап турган эле. Ал: "О Умму Аммара, ким сен кылганды кыла алат" деп айтты. Ошол өтө оор күнү Насиба алган жаракатынан улам алсырап калганына карабай, колунда кылыч көтөрүп, бутпарастар менен салгылашып жатты. Аны көргөн пайгамбар уулун чакырып: "Апаң жаракат алды. Анын жарасын таңып кой. Алла сага жана анын үй бүлөңгө береке берсин. Сенин энең баланча, баланчанын даражасынан бийик турат" деп айтты. Умму Аммарга бул сөзүн угуп: "О Алланын элчиси, сени менен бейиште жолдош болуубузга тилеп дуа кылыңыз" деди. Пайгамбарыбыз: "Аллахым аларды мени менен бейиште жолдош кыл" деп дуа кылды. Ал эми бул жашоодо мага кандай кыйынчылык жетсе дагы ойлондурбайт деп айтты. Сахих Муслимде баяндалат. Хунан күнү Умму Салим өзү менен кошо канчар кармап алганын Талха көрүп, пайгамбарыбызга айтат: "О Алланын элчиси, бул Умму Салим өзү менен кошо канжар алып алыптыр." Пайгамбарыбыз: "Бул эмне болгон канжар?" деп андан сурады. Умму Салим: "Эгерде мушриктерден бирөөсү мага жакындаса, муну менен ичин кесем" деп айтты. Пайгамбарыбыз анын айтканына күлдү. Ал: "О Алланын элчиси, бул күнү сенден алыстап кеткендерди Меккенин ачылышынан кийин тирүү калтырба" деп айтканда, пайгамбарыбыз: "О Умму Салим, Алла Таала ушунчалык жакшылык бергени жетиштүү" деп жооп берди. Оор, кыйын жана катаал убактарда Умму Салим пайгамбардын жанында болгону хадистерде айтылган. Сахихайнда Жабир ибн Абдуллахтан баяндалат. Пайгамбарыбыз айтты: "Мен бейишке киргенимде көрдүм. Мен бейишке бинт Мальхан, Талханын жубайы менен бирге экенмин." Пайгамбар сүйүнчү кабар менен Умму Салим жана анын бир тууганы Умму Харам бинт Мальханды зыярат кылган. Умму Салимге бейишке кирүүгө тууралуу сүйүнчүлөсө, Умму Харамга Алла жолунда жихад кылуучулар менен бирге жихадта болоору тууралуу кабар берген. Бүгүнкү күндө Умму Харамдын күмбөзү Кипрде жайгашкан. Ал Алла жолунда согушкан мусулман аял катары баяндалып келет. Анын мүрзөсүн зыярат кылган адамдар мүрзөнүн жанына токтошуп: "Бул салих, таква мусулман аялдын мүрзөсү, Алла ыраазы кылсын" дешет. Алланын элчиси менен казаттарга катышкан аялдардын бири Асма бинт Язид. Ал Хандак казатында катышкан. Ошондой эле Кушайбияга келишимине Хайбарга күбө болгон. Алланын элчисинин өмүрүнүн аягына чейин Алла жолундагы белгилүү жихадтарга катышып, анын ыраазычылыгына ээ болгон. Ал эми пайгамбарыбыздын көзү өткөндөн соң динге салымын кошуп, Шам жергесине көчкөн. Кийинчерээк Ярмум салгылашуусунда чаңкагандарга суу берип, жарадарларга жарасын таңып, жоокерлерди алга сүрөп турган. Ярмук салгылашуусу ислам салгылашууларынын эң белгилүүлөрүнүн бири.
Бул салгылашуу башка согуш аракеттеринен эркектер менен кошо аялдарда эң активдүү катышкандыгы менен айырмаланат. Бул салгылашууда мусулмандар тарапка катуу сокку урулганда кээ бир аскерлер артка чегине башташкан. Ушул учурда мусулман аялдар эркектердин артында согушуп жатышкан. Артка чегинип жаткандарды кайтаруу үчүн аларга жыгач, майда таштарды ыргытышып алга, бек турууга үндөшкөн. Ибн Касир аялдардын бул улуу эрдигин сыймыктануу баалап, мындай деп айткан: бул күнү мусулман аялдарынын колунан салгылашууда каршылыктары римдиктердин көптөгөн аскерлери мерт кеткен. Артка чегинген мусулмандарга бизди ыймансыздарга таштап кайда качып баратасыңар деп аларды ургулап кайтарышкан. Алардын бул кыйкырыгынан мусулман эркектер согуш талаасына кайтууга аргасыз болгон. Мусулман аялдардын бул эрдиктеринен мусулмандардын артка чегинбей салгылашуусунан улам Алланын жардамы менен мусулмандар жеңишке жетишкен. Ушул оор күнү баатырларча салгылашкан Асма бинт Язид кайраттуулуктун жана эр жүрөктүүлүктүн чоң үлгүсүн көрсөтө алды. Мындай баатырдыкты жана тайманбастыкты биз кээ бир эркек жоопкерлерден көрө алган жокпуз. Ибн Хаджар бул кайраттуулук жана тайманбастык жөнүндө мындай дейт: Умму Салама ансарлардан, ал Асма бинт Язид Ярмактагы согушка катышкан. Ошол күнү Византиянын 9 жоокери анын колунан катарлап каза тапты. Чындыгында жогорудагы айтылгандардын баардыгы мусулман аялдары тууралуу тарыхтагы жаркын барактар. Ал барактар аялдардын зор эмгеги менен жазылган. Алар чын ыхластан Аллага болгон ишеними менен өздөрүнүн жоопкерчиликтерин сезип, жаратуучусунун алдындагы милдетин иш жүзүндө аткарышты. Бул алардын мусулман аялзатына калтырып кеткен үлгүлүү жашоолору. Заманыбыздагы абийирдүү мусулман аялзаты бул эң татыктуу мусулман аялдарынын жашоосундагы нурдуу жана жаңазалуу барактарынан динге кызмат кылууда мыкты үлгү алары шексиз. Мусулман аялзаты дини менен сыймыктанат. Ишеними бекем, динин терең билген мусулман аял өзүнүн ислам динин кармангандыгына, мусулман экендигине сыймыктанаары шексиз. Ислам дини аялга адам катары жогорку даражаны бергендиги акыйкат экенин билет. Аял жана эркек тең укуктуу. Аялдын эркектери менен тең укукта экени тууралуу 15-кылым мурда эле Алла Таала ыйык Куранда аз гана пайдалануудан кийин алардын орду тозок, ал кандай жаман орун деп айткан. Тарыхта жалпы адамзатынын укугу тууралуу кеп кылына элек кезде ислам дини аялдын укугун ачык белгилеп койгон. Адамзатынын тарыхында кээ бир диндерде аялды жан жаныбарларга теңеп, анын руху тууралуу ар түрдүү айтымдарды ойлоп табышкан. Ал эми ислам дининде аялдар эркектердин бир бөлүгү теңи экени жогорудагы аятта ачык келген. Пайгамбарыбыз кол ант берүүдө аялдар менен эркектер бирдей эле. Аялдар исламды кабыл алып, пайгамбарыбызга ант берүүнү күйөөлөрүнүн уруксаатсыз аткара алышкан. Ислам дининдеги мусулман кишиге жүктөлгөн милдеттендердин баардыгы эркек менен аялга бирдей болгондугу аялдын тең укуктуулугуна далили. Мусулман аялзаты өзүнүн динин терең түшүнүп, аялзаттын диндеги ордун билет жана сыймыктана алат. 18-кылымда Францияда адам укуктары боюнча алгачкы партия эркектердин укугу деген аталышта кабыл алгандыгын айтып өтпөсөк болбос. Анын 1-пунктунда эркек киши эркин төрөлөт, аны кул кылууга болбойт деп жазылган. Бул жерге жана аялдар сөздөрүн кошуу аракетинен майнап чыккан эмес. 19-кылымдын аяк чени 20-кылымдын башында франциялык окумуштуусу Густав Леон коомдун руху аттуу китебинде аял эркек менен тең болгон эмес, төмөндө доорун эске албаганда деп айткан. Бул аялдарга эркектердей добуш берүү укугун берүү талап кылгандарга жооп катары айтылган. Бул абал 1-дүнөлүк согуштан кийин Улуттар Лигасы, Бириккен Улуттар уюму түзүлгөнгө чейин уланган. 2-дүнөлүк согуштан кийинки гана бир канча тоскоолдуктарды басып өтүп, аялдардын укугун жактап чыккандар тарабынан аялдын тең укуктуулугун камсыз кылынган. Аларга диний мүнөздөгү түшүнүктөр, үрп-адаттар жана каада салттар дайыма тоскоолдук жараткан.
Ошондой эле аялдын укугун коргоочу бир дагы эл аралык же мамлекеттик актылар болгон эмес. Исламда аялдын укугун камсыздаган тиешелүү тексттер 15 кылым мурун Алланын китебинде жана анын элчисинин сүрөтүндө келген баарыбызга маалым. Куран аяттары жана хадистерде адамдардын жалпы укуктары, ибадат, мамилелерге, жоопкерчилик жана жазаларга тиешелүү жана башка укуктар каралып, теңдикти камсыз кылган. Байыркы мыйзам жоболоруна токтолсок, аларды жалпылап, Индиялык лидери Джавахарлар Херу Индиянын ачылышы аттуу китебинде кыскача мындай баяндаган: аялдын укуктук статусу жөнүндө Мануда жазылгандар өтө жаман болгон. Аялдар ар дайым атасынын же күйөөсүнүн же уулунан көз каранды. Анткени эркектер өлгөндөн кийин мурас толугу менен эркектерге өткөн. Аялдар мурастан эч бир нерсеге ээ болушкан эмес. Байыркы Римдеги мыйзам чечимдерге ылайык аялдардын статусу анын укук жөндөмдүү эмес деп мүнөздөлгөн. Укуктук мамилелерди өз алдынча аткарууга укуксуз, атасы же күйөөсүнүн көз каранды болгон жана мурас алуу укугуна да ээ эмес деп эсептелинген. Бул жоболорго ылайык аял буюм сыяктуу эркектердин менчиги болгон. Ошол себептен эркин түрдө эч кандай иш-аракет кыла алган эмес. Ал эми Араб жарым аралында аял затын шерменделик деп билгенишкен. Ошондуктан аял төрөгөн кезде аңдып турушкан. Эгерде кыз төрөлсө, тирүүлөй көмгөнгө чейин барышкан. Бул түркөйлүк иш ислам дини келгенге түп тамыры менен жок кылынып, тескерисинче аял заты улуу даражада экенин белгиленген. Алла Таала алардын түркөйлүк амалы тууралуу ыйык Куранда кабар берген. Эгер алардын бирөөсү кыз менен сүйүнчүлөнсө, анын ачуусу келип, бети карара баштайт. Тирүүлөй кыздарды көмгөндөр тууралуу тирүүлөй көмүлгөн кыздар суралганда кайсы күнөөсү үчүн өлтүрүлгөн? Жоопкерчиликте дагы аял эркек бирдей жоопту. Ислам дини аял заты менен эркекке бирдей укук бергендей, жоопкерчиликте дагы алардын бирдей экендигин белгилеген. Алла Таала жерди башкаруучу өкүлү катары адам баласын тандап алган. Демек бул дүйнөдөгү мыйзам ченемдүүлүктүн орноосу, туруктуулуктун сакталуусу, коомдун тазалыгы жана Алла Тааланын кулчулук кылууда аял эркек өзүнө тиешелүү милдеттерди аткарат. Алардын милдеттери бири-бирине толуктап, адамзатты жаңыча тарбиялап, үй бүлө жана коомдун калыптануусуна өз салымын кошушат. Ошол эле учурда алар бири-бири менен тыгыз байланышта болуп, бири-бирине жардам беришет жана милдеттерин аткарууда бири-бирине кийлигишпей чогуу аракеттенишет. Алла Таала Куранда эркекпи же аялбы ыйман келтирип, изги иштерди жасаса, ага мыкты жашоо беребиз. Ошентип аларга кылган иштеринен жакшыраак сыйлык беребиз. Ошондой эле аял эркектин жоопкерчилиги тууралуу пайгамбарыбыз куттуу хадисин жогоруда айтып өткөнбүз. Ошондуктан тең укуктуулук бул эркек жасаганды аял дагы жасашы керек же тескерисинче эмес, балким аял эркектин өздөрүнө тиешелүү укук жана жоопкерчиликтери бар дегенди түшүнүшүбүз максатка ылайык. Эненин даражасы бийик. Мусулман аял кадыр баркы жана коомдогу орду жогору экенин билгенде жан дүйнө ырахатка, жүрөгү бакыт алган жана сыймыктанууга толот. Анткени эненин даражасы атадан жогору турат. Бир жолу пайгамбарыбыз бир киши келип сурады: "О Алланын элчиси, жакшылык кылуума ким акылуу?" Пайгамбарыбыз апаң деп жооп берди. Андан кийин ким деп сурады. Пайгамбарыбыз апаң деп айтты. Андан кийин ким деп сурады. Пайгамбарыбыз апаң деп жооп бергенде, андан кийин ким деп сурады. Пайгамбарыбыз атаң деп жооп берди. Аял заты баланы курсагында көтөрүп, андан кийин эмизип, чоңойтууга ылайыкташтырып жаратылган. Бул оор түйшүк жана улуу амал аялга жүктөлгөн. Ал эми ата үй бүлөнү башкаруучу. Ага иштеп, үй бүлө мүчөлөрүн каржылоо милдетин жүктөлгөн. Бирок анын даражасы исламда эненин бийик даражасынан ордун баса албайт. Ислам дини мусулман аял турмушка чыгып, башка бүлөгө кошулса да өз атасынын атын алып жүрүүгө укук берген. Көпчүлүк батыш мамлекетинде аял турмушка чыккандан кийин күйөөсүнүн аты жөнү менен аталып калат.
Аны менен катар аялдын өздүгүн тастыктаган документтердин баарында өзүнүн фамилиясы өзгөртүлөт. Ислам аял затына күйөөсү менен болгон мамилесинде сүйүү, боорукердик, урматтоого ээ болуп, күйөөсүнүн жогорку баалоону жана үй бүлөлүк байланышта ар тараптан бекемдөөнү каалайт. Ошондуктан мусулман аял бул жакшылыктар жана укуктар жараткандан берилген деп ишенет. Берген жакшылыктары үчүн жаратуучуга ыраазы болуп, ылайыктуу ибадат кылат. Анткени Алла Таала көрсөткөн эреже мыйзамдардын баары адамзаттын, аял эркектин бактылуулугун гана көздөйт. 15 кылым мурда ислам аялдын даражасын көтөргөн болсо, ушул заманга чейин тарыхта адамдар ойлоп тапкан бир дагы жобо аял затына бул орунду, даражаны бере албай келет. Урматтуу мусулман бир тууганым, сени туура жолдон азгырып, жараткан тартуулаган бул даражадан төмөн түшүүнү каалагандарга жол бербе. Алла Таалага берилгендик. Мусулман аял өзүн камкордукка алган эң жакын адамы атасы же күйөөсүнүн каалоо буйруктарынан, Алла Таалага баш ийүү буйруктарынан аткарып, тыйган нерселерден баш тартууну жогору коет. Момундардын энеси Умму Хабиби жаратуучуга берилгендигин менен улуу өрнөк болуп калган. Ал өз аты Рамла, меккеликтердин төбөлү, Курайштардын башчысы Абу Суфиянын кызы. Пайгамбарыбыз Таижесинин баласы Убайдулла ибн Жахштын жубайы болгон. Ал экөө исламга чогуу кабыл алып, биргеликте Курайштын башчысы болгон жана атасынын каршылыктарына карабай Жахавияга көч кылган. Бирок жашоо энебизди чоң сыноолор менен күтүп турган эле. Хабашияга барганда жолдошу Убайдулланын исламдан баш тартып, хабашиялардын дини христиан динине өтүп кетүүсү чоң азапка салган. Ага карабай сабырдуулук менен динин бекем кармаган. Ал учурда Хабиби аттуу кыздуу болушкан эле. Кызынын атынан Умму Хабиби деген лакапка ээ болгон. Анткени арабтарда уул кызынын атынан лакап ат менен атай турган салттары бар. Жолдошу исламдан баш тартуусун талап кылган. Бирок Умму Хабиба динден кайткан эмес. Анын натыйжасында христиан болгон жолдошу жана мусулмандарга согуш жарыялаган мушрик атасы менен байланыштары биратоло үзүлгөн. Ал кызы менен бөтөн жерде, мекенинен алыс жалгыздыктан азабын тарткан. Карарган түндүн артында агарган таң келет эмеспи? Бул кыйынчылыктарга карабастан Аллага болгон ишенимин жоготпой, ыйманында бекем тургандыктан пайгамбарыбыздын жубайы макамына жетишкен. Ислам динин кабыл алып, аргасыздан көч калган мусулмандардын жашоо шарты, абалдары тууралуу пайгамбар ар дайым кыжаалатта болуп, кабардар болуп турат эле. Умму Хабибанын бул абалын кабардар болгон пайгамбар Нажашилердин башчысынан кабар салдырып, Умму Хабибага үйлөнгөн. Арадан бир канча мезгил өтүп, пайгамбарыбыз Мадинада ислам ордосун курууга жетишкенден кийин Курайштар менен Худайбия келишимин түзүлгөн. Бирок бул келишимдин шарттары Курайштар тарабынан бузулганда, аларга коркунуч жаралып, пайгамбарыбызга элчи жиберишкен. Элчи катары пайгамбар менен сүйлөшүү үчүн Абу Суфиян ибн Харб Мадинага келген. Кызы Рамлянын пайгамбарыбыздын үйүндө экенин билип, андан бул маселеде жардам суроо үчүн жолугат. Умму Хабиба энебиз атасы Хабашиянга көч калгандан бери көрө элек болгондуктан айраң таң аны тигиле карап эмне айтаарын, эмне кылаарын билбей нес болуп туруп калды. Кызынын бул абалын көргөн атасы отурууга уруксаат сурап, салынып турган жер төшөккө отурайын дегенде Рамля төшөктү жерден алып бүктөй кирди. Абу Суфиян бул кылганын себебин түшүнбөй калганда, Умму Хабиба бул Алланын элчисинин төшөгү, сенин ага отурганыңды каалабайм, анткени сен мушриксиң деп жооп берди. Умму Хабиба энебиз Аллага берилип, бекем ыйман келтиргендиктен жолдошун ээрчип, динин алмаштырган эмес. Көп мезгилден бери жолукпаган атасынын көргөндө да ыйманында бекем туруп, Аллага жана анын элчисине болгон берилгендигин көрсөтө алды. Жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу. Исламда башкаларды жакшылыкка чакырып,
жамандыктан кайтаруу эркектерге милдет болгондой, мусулман аял үчүн да милдет. Бул менен ислам аялдын диндеги ордунун бийиктигин көрсөтүп, жүктөлгөн милдетке жоопкерчиликтүү мамиле кылаарына ишеним артканы. Алла Таала ыйык Куранда момун эркектер менен момун аялдар бири-бирине көмөкчү. Алар жакшылыкка чакырып, жамандыктан тосушат. Ошондуктан алар намаздарын толук аткарышып, зекет беришип, Аллага, анын элчисине моюн сунушат. Ошолорду Алла өз мээримине бөлөйт. Акыйкатта Алла өтө ызаттуу жана өкүмдар деп кайрылуусу менен 15 кылым мурда эле аял затынын коомдогу ордун белгилеп, аял эркектен тең укуктуулугун, тагыраак айтканда диний милдеттерди аткарууда шериктеш экенин баса белгилеген. Аял затына дин аманаты эркек менен бирдей даражада жүктөлгөн. Аял жакшылыкка чакырып, жамандыктан тыюу укугуна ээ жана өз пикирин билдирүүгө укуктуу. Ислам тарыхында көп кырдуу, өз пикирин тайманбай ачык айткан, сөзүнө иши дал келген мусулман аялынын учу куру эмес. Ал аялдар акыйкатты ачык айкын тайманбай айтуу менен Алла Тааланын алдындагы милдеттерин кемчиликсиз аткарышкан. Күчтүү мүнөзгө ээ, жетик жана өз оюн, сын пикирин эркин айткан мусулман аялды мисал кылып келтирип өтөлү. Ал аял момундардын башчысы Умар ибн Хаттабтын махырдын кызга берилүүчү калың өтө жогору болбостугун, белгилүү бир суммага чектөө талабын угуп, ага, бул сенин ишиң эмес, о Умар деп айтты. Умар эмне үчүн деп сураганда, ал аял, анткени Алла Таала айткан, эгер силер бир аялды башка аял менен алмаштырууну кааласаңар, алардын бирөөнө, калыңга мал мүлк берген болосуңар. Андан эч нерсе кайтарып албагыла. Ырасында аны силер адилетсиздик жана ачык күнөө кылуу жолу менен тартып аласыңарбы? Анда Умар аял туура айтты. Ал эми эркек жаңылыптыр деп аялдын сынын тастыктаган. Ошондуктан бул аял тарых барактарында мамлекет башчысын сындаган аял катары жазылган. Ал башкаруучу момундардын амири, күчтүү жана айбаттуу, Персия жана Римди багынткан өз доорунун эң улуу халифи Умар ибн Хаттаб эле. Мына жогорудагы мусулман аял затынын жаратуучусу менен болгон улуу мамилеси тууралуу кеп кылдык. Анда мусулман аял затынын терең ыйманы, каза тагдырга моюн сунуусу, ибадат көйлүгү, буйругуна баш ийип, тыйган иштерден алыс болуусу, такыбалыкты карманып, динине жардам берүүсү жана аялдык чеге сапаттарынын жогорку даражада экени менен сыймыктанып, жашоодогу эң башкы максаты болгон жаратканга ибадат кылуусу керек экендиги тууралуу болду.